администраторды уруксат чакырып коелучу. Эмнеге жерде турат продукциялар? Полкаларыңар киркен. Мусорка ыргытып берсем, эчтеке калышпайт. Буларды алып койчусуң, биз кеткиче. Тигилер скатка алып кетип бардат, По-любому полка жазып алсаңыз жакшы да, тартсаң тигине ундар жерде жатат. Аны билбейт экенмин. Өзүм операторумга көңүл колон турбайм. Вы сейчас нарушаете закон, вы понимаете кыргызский закон? Бияк таракандардын дүйнөсү экен да. 我这儿等一下我就把那个人家那个东西给我。 Гиймин да, что тут? Азыр Фрунзеге киребиз да. Дагы эле сизде коркунучтар барбы же сиз көнүп калгансызбы? Жок, андай деле коркунуч жок бизде. Фрунзе биз кадимкидей эле кардарбыз да, покупатель. Ошондой катары деле кирсек болот, как журналист катары деле кирсек болот. Ошо. Фрунзеге негизи көп эле кирип жүрөсүз да, азыр кандай болот деген болжол болуп атат. Азыр биз киргенде? Биз киргенде. Эми жакшы эле болуш керек деп ойлойбуз. Анан кирип, тияктан ичиндегилерди көрүп, анан ушундай условияда жасап аткандан кийин уже ичиңде баягы намыс ойгонот да. Ойгонуп, анан ошондо кадимкидей эле жиниң келет, ошол маалдачы эмнеге ушундай талаптарда жасап берип атат депчи, ошондой болуп калат да. Ошо. Бул жакта эле уже кирлерин көрсөңүздөр болот. Мен азыр перчаткам жок. Мындай да болуш керек да. Анан продукция, любая продукция 10 сантиметров выше должно быть от земли. Бияқта тартып койсоңуз болот. Суулар бардык. Ооба. Мисалы, упаковкада болбойбу. Бүт нерсенин баардыгын ошондой болуш керек да. Ооба. Бул деген закон о защите прав потребителей. Ошондо деле жазылган да, мунун баары тең ошондой болуш керек деп. Анан да эмнени айта кетейин. Да элементарный, например, bizde регламент таможенного союза деген бар. Если нанды упакованный болуп турбайбы, бул жерчи ошого аннотация, маркировка чапталыш керек да, качан чыкканын чапталыш керек. Ошо. Азыр бул тоже жок, э? Мында да жок. Көбүнчө магазиндерге киргенде биринчи эле эмнени байкайсыз? Биринчи съемка учурунда? Да. Съемка учурунда ошо эң биринчи эле бизге көзүбүзгө нарушениялар. Азыр эми просрочкалар аз болуп калды. Ушундай жерге койгондор көп болуп атат. Бүт партия мына шоролор да жерде турат. Мына бияктын деле полкасын кириң карап койсоңор болот. Ушундай болуш керек да, анткени биз деген элибиз акчага сатып алып атат да ушунун баарын теч. Анан ошол талаптарга жооп бергидей кылып жазап сатса болот да дегендей да. Ошо. Дұрыс азыр тиги администратор чакырып айтып болгой. Саламатсыздар. Администраторду уруксатпы? Администратор үстүндө отурасыз. Чакырып коелучу. Эмне үчүн бейжиген сураган жоксуз? Бейжиңни сурайт. Дайыма бейжик сурайт. Ооба. Негизи булардын өзүнүн правиласы болот да, например, биз магазинге кирдик, кардар да, покупатель, например, магазинге киргенде биякта иштеп аткандардын бейжиктери болот. Болуш керек деп туурабы? Атын карап анан кайраласыз да, ошон үчүн. Чын эле өчүп кеттим. Эми коркотасыз иши. Жок. Бизге каяктан коркуу, магазинден корксок билбейм анда. Например, печенье. Срок годности 6 ай дейт, 18.02 февральда чыгыптыр, э? Февральда чыгып. Нормально. Просто мунун үстүн жаап коюш керек да. Жадык беке, эмнеге жерде турат продукциялар? Бүт барда. Дегенде барбы? Полдо. Все хорошо. Жакта жашынакай поддонуңар бар экен го тиги жерде. Туурабы? Ооба, булар негизи өтө жакшы өтөт да. Анан тиги жакка коюп, бул жакка коюп алып бербей, ошол жерден жерге койбой эле болуш керек да дейм да. Эскалация. Мында акчага алып атат элдерчи, мисалы тигине поддонуңар турат, биякта полкалар турат. Тиякта деле тигине турат. Муну складка эле киргизип коюш керек. Ооба. Шоролор деле.
Тиякта печенье. Печенье эмне турат? Тиякта. Товар азырлегендир, аларды алып коесуз. Ошолорду алыңыз. Азыр. Азыр, э? Не бөлжик жок. Бөлжик бар, тиги жакта обед болот. Менеджер барбы? Мен менеджермин. Өзүңүзбү? Ушуларды карап коюңуз, бүт фрунзенин баары тең азыр алып койгон да негизи. Главныйдан айтылды эле. Ооба, хорошо. Алып коюңуз. Хорошо. Полкаларыңар киркен, эстедим. Всё, хорошо. Полкалар аябай эле киркен да, чаң. Вот мына. Бул да нарушение кирет да. Маркировкасы ичинде болуп атпайбы? Бул ичиндеги товарга азыр соприкасация этип атат да. Негизи сыртына чапталыш керек да, туурабы? Биздин Нисахар берүүсүнүн немесинен YouTube'дан көрсөңүздөр болот. Ошол кагаздарды кандай акыбалда сакташат дегилерчи. Мурунку келгенибизде дагы ушундай кылып текшергенсиз да. Андан кийин дагы эле ушундай болуп атат. Дагы эле ушундай болот. Мына менеджер турбайбы, магазиндин менеджери азыр айтып атышты. Компанияга кайрылабыз, биз булар боюнча неме жөнөтөбүз, письмо жөнөтөбүз компанияга. Сурано айтып ушундай кылып оңдоп берип койгула, бизге клиенттерден ушундай жалоб түшүп атат деп. Бүт фирмам бар тең ушундай экен. Именно ушундай ичинде полный экен бар тең. Мисалы, могулардыкы сыртында эле болот атат да, буларды кала берет. А то, что ичинде болуп аткандар хорошо, сөзсүз бар. Сыртында. Хорошо, буларды айтып койгон бизге дагы жакшы, элдер үчүн да жакшы болот. Алар боюнча сөзсүз чара көрөбүз. Негизи регламент таможенного союза деген бар да. Азыр биз деген таможенный союздабыз да бүт мамлекеттин арасында. Анан мисалы бул ичинде турат азырчы. Мыйзам боюнча мен азыр ушунун баарын тележкага жүктөп туруп, алып барып мусоркага ыргытып берсем, эчтеке кыла алышпайт. Эч ким. Даже магазинде эчтеке кыла албайт да. Негизи даже укук коргоо органдары да эчтеке кыла албайт да. Анан постоянно биз анчалыкка чейин барбайбыз да. Келебиз, айтабыз, түшүндүрөбүз. Ушундай деп. Ошо. Голбуска да айтканбыз, Фрунзеге да айтып атабыз да азыр. Всё. Мурун ушул Элкек деген фирманын цехин барып тартып кеткем. Кандай акыбалда. Алар жазышат, өлү, плесень ичи, невозможно да. Полный бардак ичин бар деп. Анан Фрунзеге келсем, биякта сатылып атыптыр Элкек. Анан сертификат соответствия азыр бар, сертификат соответствия. Элкектики именно. Анан Фрунзеге айтсам, жок экен сертификат соответствия. Анан бүт барынтен отзывать этишти. Фрунзе. Андан кийин тигил жагын жабышты, мурунку цехин жабып туруп, анан азыр жаңы таза цехти жап жашынакай сонун кылып чыгарып атышты. Жакта продавецтер бар да. Айтып коюшпу бар, буларды алып коюшсун биз кеткиче. Бияк тартпай. Мен теги өзүм операторумга көнүп калган турбайм. Мен төлө көрсөтөт. Да бул срок годностьтин айтам да, ошону кичинекей кагазга жазып, анан мун ачып туруп, ичине тети жерге тыгып койчу да, тортко. Анан срогу бүткөндөн кийин аны суруп туруп, анан жаңы срокту чаптап туруп, жазып туруп, анан кайра киргизип коюп койчу. Анан элдер аны сатып ала беришчү да. Бул жердеги элементарно полдун тазасы, ошонун бүт бартын ага чейин соблюдация этилчү эмес да. Маркировка, аннотация деген где-то 80% товарда жок болчу мурун. Койсоң болот азыр. Тигине достор жыйнап атат. Тигилер скат калып кетип бартат, Булар да азашлап кеткен. Бул сулар деле. Ушуну айтам да, тиги биз бул жака келгенде эле эмес, ага чейин эле ушул тазалыкты сакташса жакшы да. Ошону всегда айтам да, бүт жактан тең. Биз ушул жака келелек деле ошондой кылса жакшы да депчи. Азыр элементарно бир жерге тамак ичкени кирсең эле ошол жерден уборка башталат да. Бүт официанттын баары ары бери чуркап тияктан немеси ошол жактын уборщица эжекелер уже полду жууп ошентип башташат да, бүт бартын. Нисахар деген жазууну көргөндөбү же уже сизди таанып калдым? Жок, мындан боякты деле карап койсоңуздар болот. Мына тарсаң. Мисалы, неме да бул? Бунун үстүндө полкалар болуш керек болчу да. Атайынчы. Салам алейкум. Кандайсыз байке? Силерде полкалар жок бул жакта, фирмадан? Тияктан келгенде эле. Бар. Башка машиналарда барбы? А бияка мындай эле коробка салып койшарбы? Салам алейкум. Кандайсыз? Бирок по-любому полка жазып алсаңыз жакшы да байке. Да, байкелер ушун түшүнүктүү байкелер жакшы да. Ошо.
бул жакта атайын Память жасатат. ооба бул жакта атайын полка болуш керек болчу. Анан ошонун үстүнө коюш керек болчу да. Мунун ичинде деле мындай поддон болуш керек 10 сантиметр өйдө. Анткени бул полдо турат да азыр. Визуально. Ошо. Бул жакта да сакталган жок. Мисалы, ошонун баарын тең оңдоого аракет кылып атабыз эмне сахар долбоору. Акырында постепенно оңолуп келатат да бүт баары тең. Менин оюмча. Бул амели айтып атпайсызбы? Полканын үстүндө болуш керек деп. Жакта тартсаң тигине ундар жерде жатат. Складтын ичи да бул уже. Те поставщиктерди айтпай эле коелук, магазиндердин складтын ичи ушундай да, жерде жатат. Уже глаз алмаз көрдүңүз. Алыстан эле уже байкап коебуз. Анда сиз тартып кеттиңиз да бир жердечи. Ошодон кийин дагы кайталап, ошол эле көрүнүшүндө иштегендер көп эле болобу же бардыгы эле? Болот. Аларга кандай чара көрүп атасыздар? Биз барып тартып кеткенден экинчи сыйра барып тартып кетем. Өткөн сайын барып айтып турабыз. Санэпидемстанция заявление жазабыз. Ушул жерди карагыла деп ошо. Аларга жазгандан кийин алар дагы чара көрбөй койгон учурлар болуп ошондо. Ооба. Бизде андай учурлар көп. Өзү, например, менин оюмча да, анткени Кыргыз Республикасында жашайбыз да, анан кыргыздарга тамак берип атат. Анан ошол жерден эле таза тамак берип, ошол элин жерин ойлосо болот да. Анан ошондон улам оорулар пайда болуп атат да биздечи. Бир жерден чыгып баратканда болгом. Эми сүйлөшпөйлүкпү биз кыргызбыз да депчи. Ошондо ул леди болчу, анан аябай жиңиң келип кетти чынынан. Биз кыргызбыз да дегенде ошондо биз кыргызбыз да деп эле ошентип мисалы ал жатка берсин, анан биз мисалы сүйлөшөлүк, анан тигил жак сүйлөшсүн, анан ошентип эле ошол бойдон эле кыргызбыз да деген бойдон эле калып калабыз да бизчи. Мен өзүмдүн оюмча бул нерседен биз өтүшүбүз керек да. Наоборот, биз кыргызбыз да дегенде таза шартта тамак жешибиз керек. Эмне үчүн мисалы Европада, Америкада, башка өлкөлөрдүн баарында тең эми таза да тамактары чыгарылган жерлери ачык. Мисалы жана кухняга бир ресторанда тамак жеп атсаң, кухнянын моундай толук тешиктер болот айнектен. Ошол жерге барып, кардарлар барып, өзүнүн тамагы кандай жазылып атканын көрсө болот да. Бизде болсо кухня жакка баратканда эле моундай бетондоп жабылып турат да, жагычы кухняга эч ким кирбейт, эмне болуп жазылып атканын көрбөйсүң өзүңдүн тамагыңдычы. Анан ошону эмне үчүн айтып атам, просто ошол кыргызбыз да деген деңгээлди ошого жеткириш да менин максатымчы. Кыргызстанда сиз ойлогондой талаптарга жооп берген бир кафе, ресторан жок. Кафе, ресторандарда жок. Барбы, жокпу? Жок. Жок, Мен айта албайм. Сиз өзүңүз кайсы жактардан тамактанасыз? Бүт жактан эле? Баарынан тамактанабыз. Киргенде сиз тоже текшересизби? Текшербей эле жей берем. Азыр жубайыңыз барбы, жокпу? Жок. Азыр жок. Келечекте ошондо тазалыгына эң биринчи көңүл бурасыз кандай? Билбейм. Жооп бербей эле коёчу. Не сахардан башка эмнелер менен алектенесиз? На данный момент эч нерсе. Эч нерсе? Не сахар. Эмнеге кызыгасыз жөн эле болбосо? Спорт, музыка. Баскетбол. Баскетбол эмес. Ырдап коем. В будущем ойлойм, то что кыргыз эли таза шартта тамак жейт. Таза бир өлкөгө, өнүгүп өскөн өлкөгө айланабыз деп ошон. Ишенесиз, ошондой абалга жетебиз деп. Ишенем. Кандай кайсыл тепкичтебиз деп ойлойсуз? Азырбы? Аны билбейт экенмин. Кайсыл тепкичте экенибизди.